Саламатсызбы, мен атым Мырзагүл. Ушул Ажинова Бейкери кондитерский студиясынын негиздечүүсүмүн. Мен бул сферада 6 жылдан бери эмгектенемин. Ушул студияны ачып, иш жүргүзүп атканыма уже 2 жылдын жүзү болуп калды. 2022-жылы ачканмын. Мен бул бизнесте үйдө отуруп, декретте отурган учурда баштаганмын. 6 жыл мурун ошол колумда экинчи балам 6 айлык кезинде ушул ишти баштаганмын. Ошол маалда как раз жаңы жыл болуп аткан. Жаңы жылга анан кийин кайненемдерге, үйдөгүлөргө, ушинтип туугандарыбызга белек бичкек беришибиз керек болуп, анан айдын акыры айлык уже түгөнүп мынтип баштап аткан. Анда жолдошум эле жумуш жасачу, мен үйдө 2 бала менен болчумун. Ошол кондитерский магазин ачылды деп укканмын. Анан үйгөмдөн акча алып, ошо кондитерский магазинге барып, мен ошол жактан продуктыларды алып келип, түнү менен 30 декабрь күнү 8 штук торт жасаганмын. 4-өсүн сатып, 500 сомдон 2000 сом акчамды кайра чыгарып алып, 4-өсүн белекке бергенмин. Башында мен самсыдан баштаганмын, өзү 15 штук самсы жасап, магазиндерге алып барып тапшырып, 150 сом күнүнө пайда көрүп, ошо магазиндерге таркатып самсыдан баштап, анан только самсы эле кыла бербестен тортко дагы өтөлүү, уже элдердин ушундай тортторду жегиси, натуральный тортторду жегиси келип, жакшы продукция менен жасалган үчүн, өзүбүзгө для себя кылып жеген үчүн элдерге дагы эмнеге ушундай тортторду жегенге болбойт деп, декоративный торттор менен иштешип, ошо заказ алып жасап баштаганмын. Мен жайында ошо Women Cup'ка катышканмын. Мен ал жактан аябай жакшы билимдерди алдым. Бизнести кантип жүргүзүш керек, клиент менен кантип мамиле кылыш керек, өзүм менен иштеген помощницалар менен кандай мамиле кылыш керек, кантип куруш керек, эсепти дагы, финансовый жакты дагы мен аябай жакшы негиздеп үйрөндүм деп айта аламын. Мага ошол финансовый грамотность биринчи очередте мага ошол керек болуп аткан. Ошол финансовый грамотность аябай жакшы үйрөнүп, анан өзүм менен ошо иштешкен помощницалар менен болгон мамиле, ортодо болгон иштерди бөлүштүрүп берүү мага ошол самый главный жардамын берди. Мен эми азыр мына, например, не только кондитерский тортторду эле эмес, мен салаттарды дагы ошо тойлорго, тойский рынокко дагы чыккан аракет кылып атам. Ошо менен эле биргеликте дагы кыздарга сабак өтүп, обучение жагынан дагы алып кеткенге аракет кылып атам. И кейтеринговый компания алып иштеткенге тоже аракет кылып атам. Кейтеринговый дегенде мен бул жана кофе бректерди уюштуруп берем. Эч качан менин колуман келбейт деген нерсени ойлобоңуздар. Самый главный өзүңөргө ишенгиле. Сиздер өзүңүздөргө ишенбесеңиздер, сиздерге эч ким ишенбейт. Самый главный өзүңүздөргө ишенип, эмнеге бунун колунан келип атат, эмнеге менин колуман келбей атат деген суроону өзүңүздөргө бериңиздер. Бардыкты нолдон баштаса болот. Самый главный өзүңүзгө ишениңиз.